Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Азия өнүктүрүү банкынын борбордук жана Батыш Азия департаментинин башкы директору Лея Гутеррес менен жолугушту. Адылбек Касымалиев Лея Гутеррести жооптуу кызматка дайындалышы менен куттуктап, Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон олуттуу салымы үчүн ыраазычылык билдирди. Ал Азия өнүктүрүү банкы республикадагы долбоорлорду колдогон алдыңкы эл аралык финансы институттарынын бири экендигин баса белгилеп, өз ара пайдалуу кызматташтыктын мындан ары дагы чыңдоого ишенимин билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө министрлер кабинетинин башчысы Кыргызстандагы экономикалык өсүштүн жогорку темпине токтолду. Ошондой эле туризм, жашыл энергетиканы өнүктүрүү, Камбарата ГЭС 1 долбоорлорун ишке ашыруу боюнча талкуулар өттү. Жолугушуунун соңунда Адылбек Касымалиев Азия өнүктүрүү банкынын президенти Масата Кандонун ушул жылдын ноябрь айында Кыргызстанга күтүлүп жаткан сапары эки тараптуу кызматташтыктын өнүгүшүнө жаңы дем берерине ишенимин билдирди. Өз кезегинде Лея Гутеррес 30 жылдык биргелешкен өнөктөштүк учурунда Азия өнүктүрүү банкы ар кандай тармактарда ири көлөмдөгү долбоорлорду ишке ашыргандыгын белгиледи.